Ошондуктан алар эң майда кичине көрүнгөн маселелерде да жараткандын каалоосу кандай болсо ошого жараша аракет жасашат. Деги эле мындай кылуу алардын баш тарткыс милдети. Пайгамбарлар бул маселеде өтө сак жана сергек болот. Ушул өңүттөн алып караганда пайгамбарлардын таблик эрежелерине толук шайкеш келбеген ыкмада таблик кылам дегендер жол баштай албайт, ары ийгиге жете албайт дейт. Пайгамбарлардын таблик тартибинден башка тартип менен таблик кылам десе, бул адамдар ийгиге жете албайт дейт. Болот, убактылуу 50 жыл, 100 жыл, 20 жыл, кичине бай болуп кетет, кичине кадырлар топтойт, башка кылат, бирок нарагы түбү болбойт. Мисалы, акыл ой жагына кайдыгер караганда таблик өз максатына жете албай калат. Бир адамдар бар, айтыла берет бир нерсени, бирок адамдардын акыл эсине маани бербей калышы мүмкүн. Бирөөлөр бар, аң сезимге маани бербей калышы мүмкүн. Жан дүйнөгө мүчө андай эмес. Дават карасаңа жана айтып аткан 6 сыпат дегенди балким түшүнө албайсың. Бирок түшүнгөндө карап көрө турган болсо, урматтуу бир тууганым, бул бүтүндөй толуктук да. Ошондон нары кете берет нарага. Ал эми аяндын алкагынын сыртына аракет кылгандар эч качан көздөгөн максатына жете албайт. Ани динди жеткирүүдө диндин өзүнөн сырткы бир жолдор менен дин жеткирем дей турган болсо, булар көздөгөн максатка жете албайт. Аяндын алкагынын сыртынан жол издегенде ар түрдүү системалардын кандай абалга барып кетиргени баарыбызга белгилүү. Коммунизм курабыз деди, курдук курбадык биле албай, бирок чок болдук эстер деген сөз. Мисалы үчүн. Алар алдоо жана алдануунун ачуу азабын тартышты жана тартып келишет. Пайгамбардын таблигинде акыл эс, мантык жана аң сезиминде эриш эркек шайкештик бар. Ал коомчулуктун эмоциясынан пайдаланып, элди дүрбөтүп, эл-өргө чыгарууну көздөбөйт. Кара. Дават ушундай. Дават адамдар бар, даватка келип калса, даватка келген ура аркаман жөнөгөлө барып митинг кылабыз, палан түгүн деген сөз жок, урматтуу бир тууганым. Андай сөз жок. Аны көздөбөйт пайгамбар. Чыныгы динде, чыныгы даватта адамдардын эмоциясын, аң сезимин, жазибасын колдонуп, ошону башка жака пайдалануу деген сөз жок да. Бул пайгамбарлардын милдетинде бар, даватта мына ушул нерсе бар да. Башка жерлер кичине коңшу өлкөлөрдөн көрүп турабыз. Кичине адам чогулуп калганда эле, "Болду, биз башкарабыз, биз ана кылабыз, мына кылабыз" деди. Эмне болду? Баары жок болду да. Дин мамлекеттен дагы бөлөк болгон адамгерчилик, улуулук, адамдардын бардыгына ыйман жеткирүү деген алек болот, урматтуу бир тууганым. Көрдүңөрбү? Дават саясатка кийлигишпеш, бештин ичине кийлигишпеш дегенин бардыгы ушул. Аны кээ бирөөлөр бар, ошол даваттагы жана коюлган тартип шарттар бар го. Ошолорду адамдарды алаксыз үчүн гана коюп койгон, ал андай эмес. Чындыгында аны минтип коет, кийин мындай кылат дешет го. Андай эмес, урматтуу бир тууганым. Сен даватка чыкканда ошонун тартиптери, шарттарын так сактап, ошого якын ишене турган болсоң, ишиңе ошондой береке болот да. Анан сен жаман оюңда мен ойлоп атам, булар ушинтип койгон, кийин чоңойгондо антип анан кийин мамлекет алат, анан мен падыша болуп, амирсап болом, бирнеке хажы сабанан халифа болот деген сөздөр жок, урматтуу бир тууганым. Адамдар өлгөн миллиондоп барып айтышат, бир эле сөз айтылып атат деген сөз да. Ошон үчүн айтылып аткан сөзгө ишенгенди үйрөнүшүбүз керек. Ошондой эле курулай окууларга эле маталып, калкты жандуулуктан жана аракетчилдиктен тыйып, кайдыгер жарандар абалына келтирбейт. Пайгамбардын даваты, пайгамбардын таблиги, урматтуу бир тууганым, жөн эле пайдасы окууларды окута бербейт адамдарга. Анан адамдар жандуу болгондон калбайт, адамдар өлүк болуп калбайт. Пайгамбардын даватында адамдар тирүү болот. Бири менен бири мамиле болот. Азыр өлүк болуп калдык бардыгыбыз. Даватка бирөө жакшы айтат да, мынтип айтат. Биз ааламды таштап, курбанчылык кылып келдик дейт. Бүт барын таштап, катын баланы таштадык, үйлөрдү таштадык, машинаны таштадык. Бирок бардык ааламдын бардыгын бияка салып, чөнтөккө салып алып, отуруп алып, ааламга кайра кирип кетип атабыз дейт да. Эми Кудайым хидayet бербесе кыйын да, урматтуу. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, биз азыр жансыз болуп калдык. Биз муну темир болуп, темирден айырмабыз. Ушу менен сүйлөшөбүз да. Уктайбыз, ушу менен турабыз, ушуну биринчи эдин сушуга салабыз, биринчи ушуну карайбыз, бузду сондотобуз. Үйдө свет өчүп калсын, анан эдин сан свет ондотобуз, мисалы үчүн. Анткени жашоо ушундай болуп калды биздикичи. Пайгамбарлардын даваты, урматтуу бир адамды жансыздыктан жандуулукка чыгарат дейт. Кайдыгер жарандар абалына келип, адам кайдыгер болбойт. Адам күйөт бирөөгө. Кызмат, икрам, жардам берүү, урматтоо, жеткирүү, сыйлоо, кызмат кылуу дегендер ошол таблиг пайгамбардын кызматын кылуу менен келет дейт да. Болбосо азыр адам өлүп калса кыйын да. Эки мисал. Дубайдан анан кийин Нью-Йоркто болуп атат, урматтуу бир тууганым. Интернеттен көрдүм, мага таасир берди аябай. Бирөө $50 көтөрүп алыптыр. Көзү көрүп алып, өзү көз ачык. Дубайда айтат. Тууганым, мына $10 майдалап берип койчу, $10 майдалап берип койчу деп атат, өзү $50. Десе бардык айтат, таксыр бул $10 эмес, бул $50 экен. Мен сизге ошо 50-ни 10дон 5 кылып майдалап берейин, анан же болбосо 20 10 кылып майдалап берейин, эң чекедеги сом болот деп айтып атышат бардыгычы. Майдалап да берип атышат. 20 адамга кылды. Ошол эле барып аяга Нью-Йоркко кылды.
туугандар ушул $50 айдалап берип коесузбу десе $10 көтөрүп турат, бирөөлөр мынтип карап коет. Башка эч ким жардам бербей коет, урматтуу. Адамдар бар, адамдар тирүү. Адамдар аерде секс кылышат, адамдар деген бала төрөшөт, адамдар сууга түшөт, адамдар секиришет, адамдар лыжа тебишет, бирок адамдар өлүк. Аларда пайгамбардын таблик, дават, манхажы багыты, мына Шейх Муаммед айткан нерсе жок алардачы. Анын пайгамбар манхажы тирүү кылат дейт да. Эмират азыраак бар экен, алар тирүү болуп атат да, көрдүңбү? Демек, адам иши болуп атат да, мынакей.